Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı alыс жақыннан келген ağalar, iniler, hurmatlı mına geçe tarixte öz ata babalarımız Altay'dan gelgenimizdeyiz. Şu Altay'da köpkör oyunu olup Moskvadan, alыстан 3 günlük safar tartıp barıp birinci şu mehnetinizlerdi aqtap birinci orunu alıp gelipsizler. Жеңишиңиздер куттуу болсун. Ушундай мүмкүнчүлүктү берген жараткан Аллах Таала канча мактоо айтса аздык кылат. Аллах Таала Кур'анда "Ва шакартум лазиданнакум" менин берген жакшылыктарыма шүгүр кылсаңар мен жакшылыктарымды көбөйтүп беремин дейт. Биз тез эле өсүп кетсек болот, тез эле өнүгүп кетсек болот. Неге кечейин деп атабыз? Бир минут айтып берейин, ал кайер десе, ата бабаларыбыз толук динге моюнсунуп жашап келген. Улуттук баалуулукту кадырлап, кастарлап бизге аманатты жеткизип берип келди. Көпбөрү ушу ата бабаларыбыздан калган улуттук оюнубуз. Буну эркектер чабат. Буну эркектер минет атты. Негизи. Ошого учурдан пайдаланып айтып кетейин. Биринчи жүрөгүбүздү соктуруп аткан ким? Алла го. Аллага ибадат кылсак, дуа кылсак, жануарлардан эң таза өзү ат. Ат дагы тазалыкты сүйөт. Ат дагы адалдыкты сүйөт. Ошого биздин ата бабаларыбыз бул оюнду дүйнөдө тарыхта бирди алып келишкен өзү негизи. Ошон үчүн биздин бул көкбөрүн ээси биз болуп атпайбызбы? Биздин кыргыз эл болуп атпайбы? Дүйнөгө далилдеп атпайбызбы? Биздин оюнчулар кайерге барса көкбөрүн эмне болуп атат? Биринчиден биздикилер алып атат. Себеби каныбызда бар нерсе бул нерсе. Атты мингенде билесиздер да бизде ата бабаларда жакшы сөз бар. Жигит деген сөз. Жигит деген сөз эмнени түшүндүрөт? Билесиздерби? Жигит деген сөз аты жанында, колунда тизгинде ат, колунда калкан, колунда найзасы, кылычы жайында жого даяр турган адамды жигит дейт экен. Стартта турган. Жигит болуш үчүн үйдөгү келинчектерге башчы болуш керек экен эркектер. Бирок мен Москвада 5 жылдан бери жүрөм. Башчы болгон эркектер аз экендигин көрүп атам да. Моюнга ала турган нерсе. Мына жерде бардыгыбыз айылдан келгенбиз. Жаштар болсо чоң аталар болуп калат. Орто жаштар болсо аталарыбыз болуп калат. Апаларыбыз, аталарыбыз каяша айткан эмес. Каяша айталган да эмес. Аталарыбызда сүр болгон. Аталарыбызда намыс болгон. Аталарыбызда эже карындаштарыбызда бир туугандарга үй бүлөлүк баалуулукту сактаган. Сөз тийгизген эмес. Энеге сөктүргөн эмес. Сөккөн эмес, сөктүргөн эмес. Ошондой улуу өткөн инсандардын урпактарыбызды кездестен чыгарбайлы. Оюн боло берет. Жашоо жүрө берет. Бирок жашоонун бактылуу болуп өсүштүктүн жолу бар. Ал кайсы жол десе, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Буга мисал айтайын. Биз динибизге бир аз кайдыгер карап коюп атабыз. Динди экинчи орунга коюп коюп атабыз. Ошон үчүн алдыга медленде жылып атабыз. Жай. Оюнубузда жаткан келинчегибиз биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дейт. Ошол ак жоолук болгон, экинчи байлыгыбыз болгонду нике менен гана баш кошо алабыз. Нике менен гана аялым деп айта алабыз. Ошол никени Алланын буйругу, пайгамбардын сүннөтү экендигин чыгарбайт. Кызыңды бирөөгө никеси жок бере албайсың. Бирөөнүн кызын никеси жок ала албайсың, аялым дей албайсың. Эмне адал, эмне арам Аллах Таала буйрук кылды, пайгамбарыбыз көрсөтүп берди. Мекенге болгон сүйүүнү да пайгамбарыбыз көрсөтүп берди. Улуттук баалуулукту да кадырлаштын жолун көрсөтүп берди. Атанын балага эң күйгөн жакын адам ким десе, бул ата менен эне экен. Бул эрежени эмнеге айтып атам? Биринчи жоктон бар кылган, жүрөктү соктуруп көзүбүздү көрсөтүп аткан, чолок кылбастан бутубузду бастырып аткан, мунжу кылбастан колубузду карматып иштетип аткан, көзүбүздү көрсөтүп аткан,
Германский şişe gözde göz düşüp kalan adam şişe göz salat. Al kımbat durar. Biri al görbey. Ula ukpay kalsa aparat koyar. Anı zakaz verir. Al akçaga turar. Anı kımbatka satıp alat. Anı yeti yattay. Biri Allah vergen kulak beker. Uşul jaratkan Allah'ın bergen jakşılığını kadırlasa deyipta tanıbasın, sıylavas degan söz var Kırgızda. Biz birinci jaratkan Allah'ını tanıydı. Allah'ını tanıgan, al bardığını tanıydı. Bardığını tanıydı degen söz Allah Taala pendesi bilen esepleşet. Jakşı söz var ba, aldabagın. Adamdарды aldap koyuşunuz mümkün. Bira Allah'ını alday albayız. Baysın mı, kedeysin mi, padişahsın mı, kimsin, kim bolbo, adamdарды aldap koyuşunuz mümkün. Bira Allah'ını alday albayız. Buna kamera uşul jerde gana tartıp turadi. Bira Allah Taala'nın sıfatı var, basir degen görüp turuvçu. 24 saat görüp turadi Allah Taala. İnnemel amalı bin niyeti. Her bir kılgan amallarımız niyetimizge jaraşa bolot. Жүрөктөн чыккан ниетиңиz кандай? Амалыңыз ошого жараша болот. Жыйыты ошого карап чыгат. Айтайын дегеним мына жерде жалаң эркектер отурасыздар. Бул эркек деген сөз жөн эле жөнөкөй сөз эмес. Ар бир эркек bir үй бүлөнүн падышасы. Ар бир эркек bir үй бүлөнүн падышасы болгондон кийин ошо үй бүлөгө жоопкерчиликтүү деген сөз. Үйлөнүштүктө жол жобосун көрсөтүп берген. Биздин ата бабаларыбыз мурун мына азыр мына чабан эместер жакшы билет. Аттын уругун карайт. Тулпарды бээ туйт дейт, туурабы? Тулпарды бээ туйт. Атты караганда каяктын аты, бунун уругу каяктан, сорту кандай деп карап алабыз. Бирок мен бүгүн эмне үйлөнүп элек балдарга айтат элем. Үйлөнгөндө көчөдөн эле жылмайып көзүн кысып койсо да барлыгы ала калбай, биздин ата бабаларыбыз ушундай кыз алганда дин менен алган. Тегин карап алган. Уругун сүрүштүрүп алган. Кимдин кызы деп. Ата тарбиясын көргөнбү? Эне тарбиясын көргөнбү? Ата тарбиясын көргөн, эне тарбиясын көргөн, ал бала болсун, кыз болсун, ал кыянат кылбайт деген сөз келип чыгат. Бүгүн эмне үчүн турмушубузда үй бүлө ажырашуу көп болуп жатат? Атка көңүл буруп атабыз сортуна, уругуна. Бирок үй бүлөгө келгенде көңүл бурбай калдык. Бүгүн биз неге айтып атам муну? Эртең биздин аялыбыз жакшы болсо, сизден эр азамат намустуу балдар туулуп, Кыргыздын желегин, Кыргызстандын желегин желбирете турган эр азамат баатырлар туулуш керек да. Биздин улутубузду кармап кала турган, урпактарыбыз улай турган урпактар пайда болушка сиз менен биздин бүгүн dinimizge kaydıger karabağanlıktan, kaydıger karabazsak, ana ошондо биз ойлогонго жетип жеткенбиz да. Atты күндүзү карайсың, atты таптайсың, 40 күн карайсың аны, түнү бастырасың, суутасың, эрежесин бузуп койгон болсоң атың майып болот. Семиртип алып чаппайсың, май жуткузуп коет деп, жандай эмеспи? Bir marikege жетип, ошол соорунду алыш үчүн, жеңишке жетиш үчүн менен бирок bir ömür жашай турган, сага ушундай уул болсо, эр азамат баатыр туула турган, кыз болсо, заткайын боло турган кызды төрөп бере турган келинчегибизге көңүл бурган жокпуз бүгүн биз. Көңүл бурбай койду элек, алар бизге көңүл буруп баштады. Ошол үчүн мен силерге айтат элем, эгер сен аялыңа эркектик Allah'ın atı menen, Allah'ın uluttuğu жүрөгүңдө, жашооңдо сүннөт бар болсо, sen ayalыңдын eri болосуң, балдарыңдын атасы болосуң. Болбосо, ayalыңдын чоң баласы болосуң. Ол аялың сага ата болот. Намыс мына ушул жерден башталат. Ошого дин керек. Биз динге биз азыр мен силерге бир айтайынбы? Bizde en çok kemçiliklerimiz kayırda bugün. Ursak tok, giyim bütün, den soğuluğumuz paka var. Allah Teala berip koydu, makulum, yaşa ver. Allah'ını estirbe, tayrandap, tuyrandap, kağlaganda yaşay ver. Bir gün den soğuluğunu mınanda tartat. Allah özünü estetet. Biz kaçan kırsık bolgondo, kaçan bir beleye gelgende, kaçan cin girgende,
Kaçan bir ölüm gelgende, kaçan katınına talak aytıp alıp, meselesi çeçelmey kalganda, anam bizge din gerek olup kaldı bir günündeç. Başka malda din gereği çok olup kaldı bizge. Şöyle емес. Ata babalarımız men özümün gözümden gördüm. Men atam 80'ge çıkıp öttü. Ben kiçinekeyimdi görötülem. Ayıldağı moldonu şu prezidentlik sıylaganday sıylaydılar bizim atalarımız. Ayıldağı moldolardı. Alar aylık albayla meselesini aytıp nasihatını aytkanlığı üçün bular Allah'ın sözünü aytıp atar. Ata babalar sizler bilen bizleri okşapçı. 10 yıl mektepte de okugan emes. Biroq Allah'a olgan süyüsü şunçalik güçlü bolgan ekan da. Bu Allah'ın sözünü aytıp atar. Moldakiga söz tiygizbegile dep sıylaganlığı üçün jürөгүндө көңүлү top bolganlığı üçün alar Moskvalap gelbey ele, Moskvaga gelip 100 000 akça tapbay ele, bir so'm akça tapsa tapmasa peşine teriminin ele 10'dan 14'ten 15'ten törötüp apalarımız çoğuneler töröp ele çoğaytıp koyduğa bizde. Bugün Moskvaga 100 000 dep tapsak dağı bir ayağımızın başına yol saldıra alбай атабыз го. Ayağımızda 5-6 minut törö desең болду деп токтотуп коюп атат го. Ja ayağın töröt dese boldu жок деп törөтө албай калдыбыз го. Жалган mı? Erkeklerle oturgan erkekçe söyleşedi da. Ha? Tuğan güydürüp aytat. Düşman süydürüp aytat. Ben sizlerge mындай Allah'ını estеңиздер деп атам да. Allah'ını estеген adam kor bolбойт. Allah'ın жүрөгүн алып келген адам kor bolбойт. Kor болуп аткан болсо кордуктан кутулат. Allah Taala kutkарат аны. Musulmanбызбы? Чындап musulman болоюн да. Самопал эмес, жасалма эмес, искусственный эмес. Аттыгын кылса, буа деп атты жакшы көрөсүң. Allah Taala biz pende özü giyimdin жакшысын кийгибиз келет. Тамактын даамдусын жегибиз келет. Аялдын сулуусун алгыбыз келет. Үйдүн жакшы жерде жашагыбыз келет. Allah дагы истинни чыныгы musulman pendesин кулун жакшы көрөт. Ошо мен силерге мына атайын чакырыпсыздар, Алла разы болгон болсун. Дагы бир куттуу болсун жеңишиңиздер. Бул оңой нерсе эмес. Ат адамдын канаты дейт. Баккан жаныбарлардан атты баксаңыз, атка келтирген расходду эсептеп бербейсиз. Сооп болот. Береке барат да. Ат таза жаныбар болгондугу үчүн. Бул тууралуу историялар көп. Бул тууралуу хикаялар көп. Бул тууралуу аяттарда айтылган Курандарда. Кыскасын айтканда, аялын башкара турган адам чабан эмес болот. Жигиттер ушу аялдан башкара алат деп каранмыш. Аялга сокуп жетпеген адам ат бине албайт. Сен биринчи мени минип алчы дейт ана. Токто деп токтотуп коет. Ошодон өтүп барып, миннен атты минген онда эр адам аттары менен. Сөз чындыгын айтканда да, болбосо өмүрү ошолордо эле өтүп атат, олордо да жашап өтүп атат негизи. Biz bardığımız kalabайбызбы, айылда эле чаң көтөрүлгөн, аккан аттан жатагалы суу ичип, айран каймак кымыз ичип чоңойгон айыл жерден келген балдарыбыз. Москвага келип эле Кудайды унутуп калып эле, деп эле баягы максат жок кетип калбай, мен силерге айтат элем, учурдан пайдаланып, жумасына бир жолу. Хотя мен айтат элем, кимиңиздер балдарыңыздарга Куран үйрөтө аласыздар? Балаңа сен Куран үйрөтө албасаң, аялыңа сен дин үйрөтө албасаң эр болду. Эмне үйрөтүп атасың? Буну бир зыянын айтып берейин сиздерге. 5 баласы бар бир бала кайрылды мага. Аялым менен мына ажырашайын деп калдым дейт. Ол бала да 5 намаз окуган бала. Аялы хижапта жүргөн эле. Аялда көңүл бурбай калган. Biz ayallarımıza көңүл бурушубуз керекпиз үйдө. Не кылып атат? Не ким менен общение кылып атат? Каяк менен контакт кылып атат? Көңүл бурушубуз керекпиз. Бүгүн телевизордо, интернетте коуч деген бирлер чыкты го. Өзү күйөөсү жок. Күйөөң менен кантип жашасаң бактылуулукту үйрөтөм деген. Өзү кайденеге кызмат кылган эмес. Ата-энеңе кызмат кылгандын пайдасын үйрөтөм. Акция жүрүп атат. Меники 20 000ден эле азыр ушу 5 000ден кылып койдум деп эле ушунткендер көбөйбөдүбү? Ошондойдун сабагына аялы ушу интернеттен окуп көрүп катышып, как положено акча которуп, акча төлөп
Katışıp uşudan uşuda sabah öğrendim. Sen güyöğüne göz kararında bolboşun gereksin dedi. Sen tuğan balandı bağış sana milletli ömez. Tudurduğu hani güyöğün bağı. Sen özüngdü jogorku dengeyde sezip, jogorku dengeyde özüngdü çünçütpeşin gereksin sen. Sen güyöğüne göz kararında emezsin dep sabah alıp kaldırayım. O meyesine girip tüptüz. Jüröğüne жетip anam güyöğüsüne oşonu faydalanıp başladı. Sen bana şunday gelsin, şunday gelsin. O bala ayalın Moskova demek Kırgızstan'a taşlap, apamda karap dur. Ben bir aydan keyin Moskova barıp, жұмыштарын ardırını koyup, gelip gelse, arkasından bir cumadan keyin ayal gelip alır. Niye geldi? Men sağa muhtaç emesin. Kalasan yaşa, kalasan yaşa. Öyle olur. Men turgum gelgen жоқ, apamны karagım gelgen жоқ. O men millet demesmi? Men şu sabah okupatan millet otam dedi. Maga birinci oşon kaydır ele ayal muştu da dediler men oylanıp turup namaz okumalı üylerim balalı üyle olsun. Kat şunu okup kalkana oyun tut oşoy getir dağı. Ayalın bayanlarını sabahtan unutmay verirsen oşonun uğup oşonun natijası şuna bolda dedi da. Etayın degenim. Ömür kımbat. Allah Teala ömürde alıp koysa ömür ayrılıp gelmeydi. Den soğuk kımbat. Den soğukta alıp koysa den soğuk kayrap gelişine gelmeyişine hiç garantiya bere albaydı. Biz Allah'ın bergen ömrünü kadırlap yaşaylık. Allah'ın bergen den soğuluğun kadırlap yaşaylık. Allah'ın bergen ak nikeden algan ayalının kadır hurmatını urtuna koyup yaşaylık. Ayal kişini erkek başkarış gerek. Üyde erkek başçı boluş gerek. Başçı boluş için o erkektin jürögünde iman boluş gerek. Al erkektin jürögünde Allah'ın ulukluğu din boluş gerek. Eğer ol bolmasa bizden ne? Uruşup kesse başka söz yok, atayın dediğin ok yok. Yeğen duran, geçsen gel, talak sağa degen söz. Akıl yok, şu. Erkektin akıl söz şu eke. Acısıdır, talak deyip, kendine talak aytkanlar böyle. Buttan taygan turar, tilden taygan turbaydı. Talaktı, ayttın mı, büttü. Damlar, açığından aytıp aldırmına da aytıp gelip otmayız mı gayra? Bu jigitçilikке jatpaydı. Baylangan nikeni bir gana talak özür. Sen erteң жашай турган oyun var, niyetin var. Sen talak aytpay эле жөн эле уруш. Урушпай өзүң негизи. Men şu yerden kengeş etetirim jigitler. Вообще ayallar bilen uruşpagılar. Uruşup ayallarını jengen erkek var mı? Biz de erkek jengen. Jengiştin jolu var. Uruşpay koysun jengesin. Al, menen uruşpay sen al, özüң sen anın dengeyine düşüp, hani sen özünün dengeyine düşüp sapyetisten olup bayısın mı? Bu erkektin işi emesken de. Atalarımız kıyım olmaydı. Aytış emesken olur. Ende de bilem, da buna yüzüne de bir kaçtığımdan da alıp boğuldu, büttü. Başka söz yok. Kalktığında da tamak kılıp geçeli. Hazır onday olmaya var. Bugün bizim gelecekler iş kılbayla oğuzcam olup kaldı. Bravo. Nazik. Uysabay, su taşыбай, камыр кылбай, нан жаппай, кирди дагы жуубайт керек болсун. Намаз окубайт. Эртең намаз окубаганды тууралуу сурак болгондо аялыңардан биринчи сени түртөт. Мына менин күйөөм. Идиш жуу деди жуудум, кийимди жуу деди жуудум, төшөктү сал деди салдым, тамакты кыл деди кылдым, баланы бак деди бактым, намаз оку дегенде мен намаз окуйт элем деп айтат. Esep kitap kılganda Allah Teala tozoktu bir gösterip, beyişti bir gösterip duranda esep kitap kılar. Tozoktu görgende sen şunu aytar. Erim bolgonsun mu? Nikede aytar ayal bağışladım özümde. Arnadım uşuma. Şu krasavçık meni ömür boyu büyüye turgan jigit eken ben tapşırdım özümde tapşırar. Erkek kabul aldım. До конца жизни отвечаю aldık da turabım. Отвечать ете албайбыз mı? Şunu aytır. Atışçaydı algansın, жооп берди. Biz günökör bolabız. Erkek kaçan erkek büyü bilesin başkarsa, erkek kaçan erkek baldarın terbiyelay alsa, erkek kaçan erkek ayalı büyüsü gelgende baldarından atası geldi ataڭарды tosu olula dep uçuraştırıp tosturup ıssık su koyup butun suga malıp ıssık tamakты koyup tosup kayra etlemeden uzatıp başınız Allah'a amanat. Aman var, aman geliniz. Allah'ın bergen rızkını tepkiyiz.
Mınança kalap geliniz debeyt. Bugün uşunda semyalar payda oldu. Sen özün tapkanın özümü, benim tapkanım özümü, sen benim tapkanıma girişme, benim tapkanıma sen girişme деген üyler payda olganıdır. Айтайын деген урматтуу мекендештер, сөзүмдүн аягына кыскартайын. Алла берген өмүрдү кең дүйнөдө ата бабалар экенин айткан эмес, Аллах Тааланын неаматы чексиз. Ошону тар кылып албайлы. Энеңин жашайлы, кадырлап жашайлы, урматтап жашайлы, үй бүлөлүк баалуулук тарбиятты качан оңолоп бир гана иман келгенде, сүйгөн аялында иман жок болсо, ошондой аялы бар эркектин шору, ошол эркектин бул дүйнөдө кор болгон жашоосу болот. Эмне кор болуп жашайбыз? Рызак красавчик, боец, спортсмен, чемпион, чавендестерди дагычы, 70 килограмм торпокту көтөргөн чавендестерди дагычы, мынандай эле аялыңчы чумоңу чыгарып берет. Уесинен ургандарды дагы мынандай эле аялы келтирип эле тойдун келтирип коет. Иман болбосо кыйын. Иман болбосо туудурган балаң дагы сага душман болот. Туудурган кызың дагы сага душман болот. Тарбиялей албай шаштың кетет. Атың, малың майып болуп калса, семиртип касапка берип бересиң, чыгарып аласың. Маштан бузулуп калса, оңдоп сатып бересиң, кутуласың. Аялыңды кантип сатасың? Аялыңды кайка алмаштырып бересиң? Балаңды кимге алмаштырып бересиң? Кызыңды кимге алмаштырып бересиң? Ошон үчүн жигиттер, Алла сүйүп сиздерди топтоду. Ата бабаларыбыздын ушул көп бөрү оюнун берекети менен чогулдуңуздар, чайга чакырдыңыздар. Алла сүйлөттү. Жакшы көрөт экен. Агдастыркондун үстүндө, сыйдын үстүндө Алла өзүнүн улуктугун уктурду. Пайгамбардын сүннөтү тууралуу уктурду. Ата бабалардын жашоосунда бактылуулук тууралуу уктурду. Дин менен жашабасак бактысыз болуп уктурду. Бул эскертүү. Эскертүү момундарга пайда берет деп Аллах Таала Кур'анда айтат. Момун болсок, биз момун болсок. Көз көрдү, көрүүчүлүк акысын берет экен. Кулак укту, угуучу акысын берет экен. Бир күн болсо, бир күн кулак эстейт экен, ушул сөздү Алла эстетет экен. Москвада метро Павелецкийде биздин офис бар. Классыбыз бар. Ошол жерде Манас диний окуу борборуна чыгабыз. Өзүчө азыр силер чачай эле экенсиңер, келин балдар чачат эле экен. Бир күн чачата да өзүңөр келесиңер мага. Башка жол жок. Бизнесмендер келип мага. Ол акчасы түгөнүп калгандан эмес, акчасы бар туруп чарчап калган эркектер келип атат. Не кылсам болот деп. Ошон үчүн кыйналганда да Алла дейткенбиз, сүйүнгөндө да Алла дейткенбиз. Кыйнал электе эле Алла деп калайлы туугандар. Алла деген ач калбайт. Кудай деген кур калбайт. Тилден эмес, жүрөктөн айтайлы ошол нерсени. Ошол нерсени жүрөктөн кылайлы. Жыйналыштар көп болот. Ошол жыйналыштарда Алланын улуктугу аталган болсо, ошол жыйналыштан Аллах Таала ыраазы болот. Ушул жыйналышта отургандар эң бактылуу Алланы сүйгөн кулдары болот. Тургандар дүйнөлөрү кечирилген халатта тургузулат деп. Аллах Таала кандай мээримдүү караңыздар. Аллах Таала кандай райымдуу. Ниет кылабызбы? Мен силерге жумасына бир жолу кел дебейм. Айына бир жолу сабакка келиңиздер, майлыбы? Кур'ан үйрөнүңүздөр. Эркек аталарыбыз өтүп кетти. Кур'ан окуп багыштап атабызбы? Энебизди Кур'анды окуп багыштап атабызбы? Тирүү болсо өмүрүнө өмүр сурап атабызбы? Ден соолук сурап атабызбы намазда? Я Алла деп. Намаз бизге муктаж эмес, дин бизге муктаж эмес, динге биз муктажбыз. Намазга биз муктажбыз. Biz namaz okusaq, din tolup ketmeyt, namaz okuyup koysak, din böskölüp ketmeyt. Бұл Allah'ın bizge жөнөткөн рахматы. Ушуну кармасак, Allah'ın рахматына ээ болобуз. Карманбасак, кор болобуз. Аллах Таала кордуктан, кардыктан сактасын. Жараткан Аллахым бардыгы аманчылык, тынчтык, берекет, пайыз берсин. Амин. Жараткан Аллахым бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Амандыкта, саламатта, тынчтыкта Аллахтын өзү коргосун, өзү колдосун. Ар дайым жүздөрүбүз, жарык баштарыбыз бийик, жеңишиңдер дагы жетет, дагы көп ийгиликтерге багындыра бериңиздер. Колдоп коштоп келгендерге, элибизге, жерибизге, мекенибизге жаркырап жайнап амандыкта барыштырууга насип кылгын. Бөтөн жерде, бөтөн элде жүргөн мекендештерибизге асмандан, жерден, суудан көзгө көрүнбөй келген балелерден, жолдон азгыруучу шайтан әрегенен шайран жамандыктарынан Алла өзүн сактагын, өзүн коргогун, өзүн колдогун бизди Аллахым.
Kança жақсылықтар болса жақсылықтарға жанаштырған, kança жамандықтар болса жамандықтардан Allah'ım өзін адаштырған. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. Okuytene Moskvada, Kırgızistan'da bargan okuysa Moskvada жоқ da деген şunto жоқ emi. Okur jay бар. Gelip okup ketіңіздер. Kur'an'dan үйреніп, балдарға үйрете тұрған болыңыздар. Ayalınızlar жөнөтүңүздөр, аялдар